ла такун минал аъмали муфлисан. Амалыңды не қылба дейді? Жоққа шығарба дейді. Бұл туралы пайғамбарымыздың хадисі бар, Пайғамбарымыз банкрот кимек білесіңер десе, сахабалар не дейді? Банкрот адам бізде, ошо ақшасы жоқ адам десе, жоқ, пайғамбар айтады, бұл чынығы банкрот, бұл ақыретте болады дейді, хадисті білесіңер. Бұл жерде дағы ошол хадистің негізінде имам Ғазали не қылып атады, бізге насихат беріп атады, ла такун минал аъмали муфлисан. Амалдарыңда банкрот болбағын. Ва минал ахвали халиян. Ва таяққан аннал илмал мужаррад ла яхузул яд. Білген дейді, білген. Бұл илимдің өзіне ле оқу, бұл сенің қолыңдан қармауайды дейді да, ақыретте. Бұл деген сөз, сен илим оқып тұрып еле аға амал қылбасаң, анын пайдасы тиеби? Жоқ, пайдасы тибейді. Анткени Құран менен аятқа не қылады? Қаршы келіп қалады да. Эми бұл жерде имам Ғазали, урматтуу жигиттер, мисал келтириптир. Ал-мисал яттадихул мақал деген эреже бар бизде, мисал менен ошол сен айтып аткан маселе не кылат? Дагы ачыкка чыгат. Мисалы дейт. Лау кана ала ражулин bir kişide deyt. Aşaratu asiyaf hindiya. Elestet deyt. Bir kişi Tokoyda жашап атат, Tokoyda жүрөт. Өзүндө дейт 10 кылычы бар дейт. Эми бул мурдараак жазылып атпайбы? Анан бул жерде кылычты эмне деп атат? Хинди. Мурда ушундай болгон экен, урматтуу жигиттер. Мурда жанагы Индиянан чыккан кылычтар аябай бышык болгон экен да. Бул жерде да ошону айткысы келип атат да. Bir kişi deyt, Tokoyda жашайт дейт, анын колунда куралы бар, 10 кылычы бар. Кылычтарындагы эң мыктылары дейт да. Эми биз муну мынтип түшүнүп алалы. Бирөө бар, анын колунда куралдар бар. Мисалы, оружиялар бар деп коелу, оружиялар бар деп коелу. Бирок дейт, ошол адамга дейт, ошол адамга ва кана ражулу шужаан ва ахлул харб фа хамал алейхи асадун. Бирок ошол Токойдо жүргөндө ошол адамга кокустан бир арыстан чыгып калды дейт да. Бул жерде негизи имам Ғазали арыстанды немеге окшоштуруп атат? Адамды жанагы каалоосу бар го, каалоосу. Бул жерде ташбих бар да, ооба. Балагынан өтүп атабыз, ташбихтин канчадыр рукуну бар дедик, аркану ташбих канча дедик? Арба, Бул жерде дагы ошо арыстанды эмнеге окшоштуруп атат? Адамдын каалоосуна, шахватына окшоштуруп атат. Анткени адам ошол жанагы хадистер бар да, билебиз, баарыбызга. Пайгамбарыбыз бир жолу ошо сапардан келатып, жихадтан келатып, азыр биз кичинекей жихадтан чоң жихадка кайттык деп айтып атпайбы өзүнүн хадисинде. Анан сахабалар жанында таң калып турат да, Аллахтын элчиси кантип чоң жихадка кайтып атабыз десе, бул нафс менен күрөшүү деди. Бул жерде дагы ошол нафсты арыстанга окшоштуруп атат да. Анткени ошо нафс менен күрөшүп, аны жеңүү бул оор. Өзүбүз байкап атабыз, көрүп атабыз, Ошон үчүн арыстанга окшоштуруп атат. Эми бул жерде айтып атат, жанагы кишидей Токойдогу кишинин колунда 10 оружиясы бар. Анан жолдон арыстан чыгып калды, кокустан. Арыстан чыгып калса, ал арыстанды дейт. Ал 10 оружиясы менен кантип жеңет? Колдонот. Колдонот да, ооба, туура айтасың. Кара, колдонот. Ошол тиги оружиясыны октоп туруп анан арыстанды атат да, мисалы, туурабы? Ошол оружиясын октоп арыстанды атканы бул ошол амал кылууга окшоштуруп атат да бул жердечи. Сен алган илимиңди аласың, мисалы өзүңчү, окуйсуң, анан амал кылбасаң, кантип эле сен тиги келаткан арыстанды, мисалы мынтип айта албайсың да. Автомат тур орундан арыстанды атып сал десең, барып атып салабы автоматың барып? Жок. Атып салбайт да. Бул жерде ошол автоматты аласың, аны октойсуң, анан кийин атасың деп айтып атат да бул жердечи. Ошол аракет кылганың эмне болот бул? Амал кылган болот да. Бул жерде ошентип имам Ғазали мисал келтириптир. Мисалы машалла дагы түшүнүктүү болду, сонун болду.